70% балдар ошо армияга жарабай ооруп балдар көп болот. Калктын ден соолугун чыңдоо, жаш өспүрүмдөрдү сергек жашоого үндөө менен спортко тартуу маанилүү. Бул аракеттерди жүзөгө ашыруу үчүн Жаштар иштери, Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин алдындагы спорттук массалык иш-чараларды өткөрүү жана жаштар менен иштөө боюнча жаштык дирекциясы тарабынан атайын иштер уюштурулган. Анын жыйынтыгында дене бой жактан даярдоо боюнча нормативдик талаптарды тапшырган мектеп окуучуларына атайын алтын төш белгилер тапшырылды. Президентибиздин инсандын руханий адеп, адилет, дене тарбия деген токтому чыккан. Ошол токтомдун негизинде ошо бүт областтарда ушундай иш-чара өткөзүп жүрөбүз. Бул иш-чаралар 4 жыл мурун башталган. Мындан ары да көбөйөт деп ойлойм. Азыр баары сүйүнүшүп ушуну алганга аябай жакшы мөтөт. Мен дагы катышат элем, мен да алат элем деген балдар болуп атыптыр да. Бизде балдарыбыз бар, көпчүлүгү оорукчалуу болуп атат. Эркек балдарыбыз армияга кичине жарабай калып атат, көпчүлүгү өтпөй калып атат. Ошол максатта ошо балдарды ден соолугун чыңдоо максатында, ошо сергек жашоого үндөө максатында ушул эмелерди, иштерди, чараларды көрүп жатабыз да. Кырказык айылындагы Байсейит Улуу Эшмамбет атындагы орто мектебинде 700гө жакын окуучу билим алат. Алардын арасынан 160 окуучу аталган төш белгиге ээ болушту. Мындай натыйжага жетүү үчүн окуучулар бир нече нормативдерди тапшырышкан. 60 метрге чуркоо, турникке тартынуу, анан кийин балдарды тулку боюн көтөрүү, ошондой эле узундукка ордунан туруп секирүү, ошол боюнча тапшырышкан балдар. Төш белгилери абдан балдарга чоң мотивация болду. Спортко болгон балдардын көз карашы өзгөрүп, кадимкидей сүйүнүчтө кабыл алышып атат бүгүн. Будан дагы башка бул эле спорт эмес, башка спорттун башка түрлөрүнө дагы балдар тыгыз, жакшы катышат, жакшы денелерин чыңдап, жакшы иш алып жүрөт деп ойлойм да. Коомчулук өкүлдөрүнүн ден соолугун чыңдоого багытталган бул спорттук иш-чара жаш өспүрүмдөргө оң таасирин тийгизүүдө. Нормативдик талаптарды аткарган мектеп окуучулары бул өңүттөгү иш-чаралар байма-бай өткөрүлсө дешет. Жаштарга бул өтө пайдалуу деп ойлойм. Келечекте дагы өзүбүздүн ден соолугубузга да пайда деп ойлойм. Анткени адам керектүү нерсе экен да. Кийин армияга барсак дагы башка жактан да сергек кыймылыбыз жеңилирээк болот деп ойлойм. Төш белги бул бизге өзүбүзгө жардам берет деп ойлойм, бизге түрткү болот деп ойлойм. Алдыга дагы кичине дагы умтулуулар болот, мотивация катары. Иш-чара аябай жакшы болду. Биз нормативди сентябрдын башында тапшырганбыз. Баарыбыз аябай активдүү катышты. Бул норматив бизге өзүбүздүн ден соолугубузга аябай таасирин берип атат. Жана ушундай нерселерди көп болуп турушун каалайм. Айрыкча азыр жаштарга ден соолугуна пайдалуу деп ойлойм. Белгилей кетсек, калктын дене бой жактан даярдоо боюнча нормативдик талаптарды Талас шаарындагы 2 мектептен жана Талас районундагы 5 мектептин 400гө жакын окуучулары, ошондой эле мамлекеттик мекеме уюмдарда иштеген кызматкерлер тапшырышкан. Саймак Барманов, Мелис Элибесов, Урмат Догдурбек уулу, Талас району.